Жалкоолуктан кантип кутулса болот? Жалкоолукту биринчи такталайлы. Жалкоолук эмне өзү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахым жалкоолуктан, ажиздыктан, колдон келбестен, ажиз болуп калуудан сактагын деп дуа кылган. Жалкоолукту оорунун катарына кошкон. Жалкоолук эмне экен? Оору экен. Жалкоо болду, уктадың, кеңири жедиң, ичтиң, курсагың кетет, семиресиң. Семиздик бул эң бардык ооруну чакыра турган нерсе болуп эсептелет. Ошондуктан пайгамбарыбыз жалкоолукту оорунун катарына кошкон. Андан кантип арыласың? Иштеп, эмгек кылып арыласың. Башка жолу жок. Бир сыйкырдуу таблетка жок. Эч бир нерсе жок. Бул жашоо ушундай кыйын. Англисче үйрөнүш кыйын, кетмен чабыш кыйын, асманга учуш кыйын, бир спорт менен машыгыш кыйын, да туура бардыгы кыйын. Бирок кыйын деп эле отура бербейсиң. Кыласың. Өзүңдү мажбурлап кылышың керек да. Келечекте ким болгуң келет деп сурасаң, мен мынага кызыгам деп айтат. Ал кызыгыш кыйынчылык келген учурда жоголот. Ушуну билип алыш керек. Баягы кыйынчылык сени кызыгышыңды майдалап салат. Ошол учурда не сага жардамга келет? Мажбурлоо. Өзүңдү мажбурлашың керек. Ошо удаарлар келген учурда да мажбурлап өтүшүң керек. Мен эң жаман көргөнүм китеп окуш дейт. Бирок мен күндө китеп окуймун дейт да. Күндө китеп окуйм. Неге? Ал мага керек. Мен мажбурлап отуруп окуймун дейт да.